моралдык жоопкерчилик аябай чоң болот. Анткени өкмөттүн, президенттин региондордогу акыркы бийлигинин бутагы силерсиңер. Эл менен эң жакын контакт иштеген бизбиз. Бийликти жакшы көрсөткөн дагы бизбиз, жаман көрсөткөн дагы бизбиз. Ушул жайдын июль айында Сокулук районунун атын республикага уят кылган Шопоков шаарынын мэринин кылмышка кириптер деп кармалганы аймакта орто зат чиновниктердин ишинин жатпай жатканын далили. Эмне үчүн Шопоков шаары? Өлүгүгө жетпей, кичинекей шаар болсо дагы жетекчиси абдан жаман негизде кармалып, азыр баягы коомчулукта абдан негативдүү мындай көрүнүштү жаратып койду да. Президентибиз айтып атпайбы? Орто зат чиновниктердин иши мени такыр жаратпай атат деп. Эмне үчүн ушулар көзөмөлсүз калып атат? Эмне үчүн ошол оңолуп кетпей атат? Чындыгында ар бир уккан инсандын жүрөгүнө тие турган жаман кабар болду. Шопоков ренжитти. Ал жерден баардыгыбызды өкүндүрүп, чынында аябай жаман кабар болду укканда биз үчүн дагы. Эми бул жерде сиз айткандай жогорку урмат президентибиз Садыр Нургазиевич айткандай, эми көптөгөн ишеничти ушу жергиликтүү бийликке ишенип берип атат да. Кээ бир учурларда ушундай толук кандуу аткара албай калып, ушундай уят караганга жергиликтүү бийликте биз күнөөкөрбүз да. Бүгүнкү биздин репортажыбыздын темасы Чүй облусунун Сокулук районунун Шопоков шаарынын элдин жашоо шартына байланыштуу 14 жылдан бери элдин жашоо шартына залакасын тийгизген чет мамлекеттин жарандары бул аймакка киргизген заводдун ишине Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык саясаты боюнча комитеттин төрайымы Венера Райымбачаеванын кийлигүүчүсү кандай натыйжасын берди? Мыкты иштери менен аты даңазаланбай, коррупцияга малынган орто зат чиновниктердин аттарынын тизмеси ачыкталууда. Үстүбүздөгү жылынын июль айында коррупцияга шектүү делип камалган шаардын мэри Нурадил Становго кылмыш иши козголгон. Биздин бүгүнкү пресс саякатыбыздын биринчи дареги албетте Сокулук районунун акими Ильяс Ташкуловдун кабинети. Арбаңыздар. Ильяс Акжигитович, орус коллегаларыбыз айткандай, ничего личного, только работа. Улуу урматтуу президентибиздин массалык түрдө орто зат чиновниктер камала баштаганда өздүк баракчасына сентябрь ичинде бүт мамлекеттик, муниципалдык тармактагы кызмат ээлеринин иштөө дареметин текшерүүгө багытталган катуу нааразычылыгы жарыяланган. Эмнеге өлкө башчы ушундай радикалдык талапты койду? Сентябрдан баштап дегенде бул текшерүү бүгүнкү күндө башталды. Азыр күндө болуп жатат. Ар тараптуу, көп тармактуу, баардык тармактарды текшерип жатат азыр. Жок, ошол баягы айтылган ачуу ушундай бир чындык силерди түйшөлтүп туруп, силер башташыңар керек эле текшерүүнү. Өзүңүз кандай кадамга барып, ошол президенттин айткан ушундай ачуу пикирине кандай жооп кылдыңыз? Чогултуп алып баарын тең текшергиле дедиңизби? Уят болуп калбайлы, биринчи биздин элегибизден өткүлө деп айттыңызбы? Кандайча болду? Ошол сөз айтылгандан кийин эле атайын райондук деңгээлде 3 комиссия түзүлүп, 2 орун басар, 2 комиссияны апарат шекти 3-үчүнчү комиссияны жетектеп, курулуш тармагына бөлүнгөн мамлекет тарабынан болобу, жергиликтүү бюджеттен болобу, демерчиден болобу, ар бир сатылып алынган эмеректи, курулган курулуштун сапатын, ошол жерде курулуштун мөөнөтүнүн бүт баарын биз текшерип келиштик. Бул жерде жетекчилик абройго кетип атпайбы бул сын пикир? Ооба. Анан жок, биз мен жасаган жумушумду андан кийин. Анан жана 5 кол бирдей эмес дейт, эми баарын өзүм. Жок болсо кайдан табам дегендей? Жок, андай эмес. Жакшы кызматкерлер. Жок, андай эмес. Мындай айтып атпайм, сиз жана кандай кабыл алдыңар, эмне себептен текшертем деди дегенди айтпайсызбы? Эми 5 кол бирдей эмес, кээ бири жаман жер бар, кээ бири жакшы жер бар. Жана атабыз айткандай бир кумалак май бир карынды чиртет деген сыяктуу. Шопоков шаарынын мэри Сокулукту жакшы булгап кетпеди. Ошондой болуп туруп, мамлекеттик деңгээлде деле ошо 4-5. Балким 4-5-де биз деле бардырбыз. Калганы жакшыдыр. Азыр мына текшерүү жүрүп жатат. 1-ноябрга чейин мөөнөт берген го, мен оюмча комиссия азыр текшерип баштады. Курулуш тармагын, билим берүү тармагын, башкадан бар. Бул баягы райондук деңгээлде комиссия. Жок. Тияктан келген. Келди. Биз башта айткан президент Садыр айткандан кийин эле биз райондук деңгээлде комиссия иши жүргүзүүнү айттым. Ал эми сентябрдан баштап тияктан келген комиссия иштеп баштады.
азыр бүгүнкү күндө биздин мына экинчи этажда курулуш тармагында текшерүү. Орустун жакшы сөзү бар. А судьи кто деп? Текшергендер ким? Бул жерде генеральный прокуратурадан бар. Счетный Тияктан келип атат. Тияктан келип. Борбордон. Борбордон келип атат. Генеральный прокуратурадан келип атат. Аппарат президенттен да чыгат. Азыр комиссия бөлөк ар тармак боюнча келип атат да. Ушуну көрүп кетип атышат. Сиз айткан жанагы айткан планда эмнелер коюлган, эмнеси аткарылды, эмне аткарылган жок, аткарылбай калгандын эмне негиздери. Бүт баарын тактап кетет, анан ошону жыйынтык чыгарат деген ойдобуз. Шопоков шаарында Lahore Steel Mills деген металлды кайра иштетүүчү завод көйгөй жаратканына 14 жылдын жүзү болуптур. Жергиликтүү бийлик эмес, аталган жылдардын ичинде Кыргызстандагы аты чыккан атактуу кызматтардын баары аракет кылса да, заводдун пакистандык ээлеринин кылы кыйшайбаптыр го. Кандай дейсиз? Себеби эмнеде? Lahore Steel'de mezgilinde сиз айтып өткөн ошол бир өзгөчө басым жасап белгилейин. Комиссия чындыгында 2 жол иштеген, экологияга зыян келтирген, түтүн чыгарган ошо тазалаган фильтрлерин туура эмес коюп, ошол жерин туура эмес койгон талапты аткарбай атат. Акыркы 5 жылда онкология оорулары аябай көбөйүп кетти. Ал экологиянын бузулушуна байланыштуу. Айтып атышат эли, эртең менен турганда дейт, укмуштуудай сасык жит келет, бир топко чейин жөтөлүп, эгер суук тийгизип алсак дейт, көпкө чейин айыкпайбыз дейт. Фильтрин койгондо, тазалыгында, чекебесин көрктөндүрүү боюнча кемчиликтер бар. Бул боюнча комиссия иштеп, сиз айткандай 4-5 жыл комиссия барып жеринде көргөн. Анан бул боюнча комиссиянын жыйынтыгы чыкпай талаптарды коюп, экологиядагы экология министрлигинен кишилер келип текшерип кеткен, талаптарды коюлган, бирок ошону толук кандуу ишке ашырбаган себептен жогорку кеңеш депутаты да кайрылып. Шопоков шаарында жайгашкан ЖЧК Lahore Steel Mix аттуу темир чыгаруучу заводдун ишмердүүлүгүнө байланыштуу эл арасында чоң нааразычылык жаралууда. Азыр акыркы комиссиянын чечимин чыгарып, булар эмне кайсы жерде мыйзамды бузуп, кайсысын туура эмес жасабай жатат, ошолорду чыгарып берсек, укуктуу 10 жылдан бери ушуну чыгарбаган кандай? Жуму акыркы жолу ушуга бир катуу киришип чыгаралды аракет кылды. Ошончо эле бооруңар оорусат, өйдө жакка жанагы Асылбаштын баш жагында алысыраак аны да айттык. Жер берип туруп ошол жака көчүргүлө да. Шаардын ичинде болбойт да бул. Мезгилинде бая булар промзона деп ошондо алып документ алган экен да. Жоопкерчилиги чектелген коому аты Lahore Steel Mills Шопоков шаарынын так ортосуна жайгашып, шаардын жашоочуларынын шоруна айланганына 14 жылдын жүзү болуптур. 2011 жылы пакистандык ишкерлер шаардын ортосунан 4 гектар 200 чарчы метр жерди сатып алып, ачык асман астында кара металл ширетүү иштерин башташкан. Фильтри жок өндүрүш шаардын калкын ууландырып, экологиясын бузганынан Далай комиссия түзүлүп, заводдун ишин токтотууга далай мамлекеттик кызматтар аракетин жүргүзгөн, бирок майнап чыккан эмес. Мамлекеттик бүт жергиликтүү ушу өзүнүн укугун коргогон органдар баарына кайрылдык. Бирок бизде ушундай бир пикир жаралып атат да, бул адамдардын же бул ишкананын үстүндө кандайдыр бир деңгээлдеги, жогорку деңгээлдеги ак үй көкүйдөгү адамдар турган үчүн ушул ишканага биздин үнүбүз жетпей атат да. Бул жерде күчүбүз жетпей атат, элдин күчү жетпей атат. Бардык жерде чагылдырып атабыз, эл чогулуп атат, ар кандай митинг атат, мэрияга келип атат, депутаттар келип атат. А биздин жергиликтүү иште, потому что биз ошол мыйзамды аттап кете албай атабыз. Кайсы мыйзамдын негизинде силер ошо өзүңөрдүн баягы иштөө принциптериңерди тактап атасыңар да, ошону менен кайрылып атасыңар. Кайсы мыйзамды колдонуп атасыңар? Мыйзамды жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мыйзамынын негизинде биз өзүбүздүн функционалдык милдеттердин чегинде ошол тиешелүү органдарга, экологияга, экотехинспекцияга, райондук администрацияга, областтык администрацияга ошондой эле бүт жогорку деңгээлдеги бүт бийлик бутактардын баарына жетти да. Кайрылуунун баары жетти, каралып атат, эме атат. Биз эми ошол мамлекеттик мыйзамдуу мамлекетте жашап аткандан кийин биз элди радикалдуу адамдарга баруудан да сактап турабыз. Себеп дегенде ошол адамдардын өзүнө эртең кылмыш иштер козголуп калып, алардын жеке жашооуна зыян тийип калбасын деп. Бул пакистандык ишкана деп айтышат, Муну пакистандык ишкана деп айтышат, ошонун жетекчилигинин үстүндө кимдер турганы бизге табышмак да, табышмак болуп атат. Документтерин көргөн жоксуңар? Документтерин толук эч кандай көрсөтпөйт эч ким. Мыйзамдын күчү үнү угулуп аткан учурда ушул нерсеге эмне себептен кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп атканын таң калтырат да. Эң биринчиден бул мамлекетке келген же болбосо мамлекеттин кандайдыр бөлүгүнө же шаарга айыл өкмөткө кайсы деңгээлде келген адам ишкана болсо да, ал ошо жергиликтүү бийлик менен келишимдер түзүп, социалдык пакеттер ошондой эле экологиялык нормаларды сактап,
ошонун үстүндө иш кылыш керек. Биздин камерабыздын коштоосунда заводдун дарбазасынын алдында турабыз. Кароолчулар менен жабдоочулар, снабженецтер, бүт кыргыз улутундагы жигиттер. Пакистан ишкерлеринин короосун өтө дыккат кайтарат экен. Сиз кандай ролдосуз бу жерде? Снабженец. Снабженец? Снабженец бияка темир тезекти ташып келгенге. Бар кандай товарлар. Анан эми снабженец болсоңуз эмне үчүн бул жерде фильтр иштебейт? Ким айтты иштебейт? Турбадан. Алдагы кебетеси менен көрүп элатам, мен көзүм менен көрүп атам. Заманбап фильтрлер коюлушу керек да. Фильтрлер турат, иштеп атат. Иштеген жок. Силер ошо кыргыздын жараны болуп туруп, ошого макул болуп, мына элдин баарын ууландырып атканга макулсузбу? Жок. Атыңыз ким? Адлет. Иә. Адлет, фамилияңыз? Райымбеков. Райымбеков. Канча жыл болду бул жерге иштегениңизге? 7 жыл болду. Бул эмеси форма собственность деп коет пакистандыктардыкы да. Ооба. Туурабы? Ооба. А кандайча силер кыргыздар бияка жалдама кызматтасыңар? Ооба. Жалданып иштейсиңер, айлык аласыңар. Анан кийин бул элдин кызыкчылыгы, экологиянын бузулушу, ден соолугу, элдин ден соолугуна кедерги тийгизип атканы мындай түшүлбөйбү? Жаш экенсиң. Эми алар өзүлөрү жооп берет да. Совет доорунда бүт ишканаларга суткасына 24 саат бою тоскоосуз кирип, текшерүү иштерин өткөргөн санитардык кызмат да өзүнүн алсыздыгын көргөзүп, пакистандык заводдун дарбазасынын босогосун аттай албай турганы булардын ишине бөгөт болгон мораторий. Ишкерлерди колдойбуз деген таризде бир учурда өтө жогорку деңгээлде кабыл алынган текшерүүгө болгон бөгөттүн натыйжасы. Сиз ошол көзөмөлдүн ана башы болуп туруп эмне дейт элеңиз? Ушул ишкана боюнча. Ушу боюнча начат чын эме оюңузду айтыңызчы. Эми азыр бүгүнкү күндө начат өткөндө комиссия курамы түзүлүп, Сокулук районуна тест кемеси чыгып, мэрия болуп чогуу келип, комиссияны келип кыдырып көрүп кеттик. Бүгүнкү күндө металл иштетүүчү Лахор Стил заводунун ишканасы начар, аябай ичи начар. Металл эмесинде иштегендердин амасы абалы начар, условия жок эч кандай. Бүгүнкү күндө жатаканасы, иштеген жуунган жери, туалет ажатканлары начар бүгүнкү күндө. Санитар норманы дал келбейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз санитар көрсөтмө даярдап, бергени келдик азыр. Берген учурда ушу заводдун директоруна жолуккан жокпуз, чыгып кетиптир. Мындай кичи заводдор 2010-жылдары бүт Чүй облусун кара түтүн менен чырмаган, бирок башка райондордун жетекчилери баарын жаптырып, мындай кооптуу өндүрүштүн кендирин кесип токтото алышкан. Бир гана Шопоков шаарындагы бул ишкананын пакистандык ээлери кабагым кашым дебей иш жүргүзүп, ишкананын атын өзгөртпөй, шаардын экологиясын гана бузбай, элинин ден соолугуна зыян келтирүүдө. Чиркин, бул чет өлкөлүк ишкерлердин крышасы кайсы темир бетондон чиретилди экен деп, биз дагы демибизди аргасынан басканга мажбур болдук. Анткени колубузда Кыргыз Республикасынын жаратылышы, ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин 2025 жылынын 9 сентябрындагы элдик курултайдын делегаты Бакыт Алымбековдун кайрылуусу боюнча пландан тышкары текшерүү уюштурганы боюнча каты. Аталган өлкө министрликтин коштомосу менен ишкананын ишин токтотуу өтүнүчү менен Сокулук районунун прокуратурасына жөнөтүлүптүр. Аны менен бирге Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына жана Ички иштер министрлигине кайрылуу жолдонуптур. Канча жылдан бери биз ушул ишкананы жаптыра албай келатабыз? Кандай зыян болуп атат? С 2017 года уже жители начали поднимать вопрос, а так уже со дня основания уже жители обращались к нам. Начали полностью поднимать вопрос уже с 2017 года. Уже выходили даже на площадь 2 раза. Здесь уже несколько митингов организовывали, чтобы обратило внимание государство на вот их нарушения. Никто не обращает? Нет, обращают органы, обращают местное руководство. Дальнейших результатов нету. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан бул завод ээлеринин ишмердүүлүгүнүн негизинде бир катар мыйзам бузуу фактылары аныкталса да, укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин беренелери сакталбаганы далилденсе да, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин беренелеринин бузулганы боюнча далилдүү фактылар Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнө өткөрүлсө да, заводдун ишмердүүлүгү токтотулган эмес. Азыр темир тезек ырытып аткан могунун өзүнүн
зыяндуулугун текшерсе абага жеткирген. Могу жерден өзүбүздүн жолдорубуз бар. Каяктан гана чыккан темир тезек келип атат буяка. Bunun büyük atkottор, kayaqtagı büyük atkottор, onun içinde radioaktivni emelerden, elementlerin bardığı uşul yerde jatat. Sanitarnıyla жооп бербей, мына санитардык врач, башкы врач айтып атат го, бул жерди көрүп туруп, кантип санитардык состояние жооп берет деп айта аласыз да, туурабы? Айта албайсыз да. Биздин жарандар иштеп атат. Биздин жарандарга шарт жок. Биздин жарандарды ушул жерде бир кулчулукта жүргөндө иштетишип атат да. Акчасын берип коет, жетекчилер келбейт, башка мамлекеттин жарандары ушул жерге келип алып туруп, биздин мыйзамдардан пайдаланып, жеңилдетилген мыйзамдар талаптар менен андын үстүнөн өзүбүздүн кыргыздарыбыз, өзүбүздүн мекендештерибиз үстүнөн өзүнүн жеке пайдасы үчүн ушундай нерселерди кылышат. Үнүбүз жетпей атат. Ушул жерди келип көрсө, мамлекеттик текшерүүчү органдар келип көрүп атат. Биз айтып атабыз, кантип радиоактивный заттын өзү канча жатыр бу жерде. İçindeki түзүлбөгөн шарттардын өзү, чыккан түтүндөр, түндө иштегендерин көрсөңүздөр, бул жерде жашаган элдер Азыр деле чыты. үнү атат. Ушул турганын өзүндө ушул жыттын өзүнөн эме атат да. Эми бул жерде жашап аткан адамдарды ыйлагандай эле болуп атат да. Эми кезек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык саясат боюнча комитетинин төрайымы Венера Райымбачаевага жеткен. Майнап чыгаары күмөн жаратат. Анткени Кыргыз Республикасынын тамак аш коопсуздугун тескей турган мыйзам Жогорку Кеңештин профилдик комитетинен 3-чү окуудан өтүп, бирок депутаттар тараса бекилери күмөн жаратат. ЭАПтын мүчө өлкөлөрүнүн ичинен бир гана Кыргызстанда бул мыйзам кабыл алынбаганы көптөн кабар берет. Lahore Steel Mills заводунун тушунда атактуу шире чыгаруучу завод иш жүргүзөт. Сезон учурунда жер жемиш ташылып, короосунда ачык калат. Радиоактивдүү заттарды чыгарган өндүрүштөн чыккан түтүн менен бирге бул ишкананын продукциясынын да ууланышынан күмөнүбүз жок. Акыркы комиссиянын чечими чыксын, ошол жолу барабыз деп Качан чыгат? Азыр иштеп атат, мына бир 10 күнгө чейин чыгат дейм комиссия. Ким кирди ал комиссиянын эмесине? Бүт баары службалар, биздин архитектурадан дагы, экологиядан да киришти, санэпидемден киришти, мэриядан киришти, жергиликтүү бийликтен киришти. Баары службалардан бар ошол жерде. Анан ошо райондук кызмат далай эле кирип, далай эле чыгып, анын немеси эчтекеге жарабай калып атпайбы? Эми ошону биз азыр сиз айткан жана укук коргоо тараптар менен да сүйлөштүк. Алардан дагы бар. Комиссиянын чечими бизге кайсы мыйзам болушун аныктап бизге бергиле, дальше жумузда өзү алып кетебиз деп да. Шопоков шаарынын эли жардам сурайт. Маалымат бердик. Көзөмөл кандай болорун кийинки саныбызда чагылдырабыз. Эфирден жолукканча.